Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 17 сентябрда президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев, Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жана Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков менен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арада түзүлгөн абал боюнча жумушчу кеңешмесин өткөрдү. Мамлекет башчысы Баткен облусундагы чек ара участогунда чыр-чатак пайда болгондон баштап толук ыкчам маалымат алып турганын баса белгиледи. Кеңешменин катышуучулары Тажикстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр жөнүндө маалымат беришти. Ок атуучу куралды биринчи болуп тажик тарап колдонгону дагы бир жолу белгиленди. Сооронбай Жээнбеков мындан ары чыр-чатакты курчутпай жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгиледи. Ошондой эле жаракат алган жарандар зарылдыгына жараша Бишкек шаарындагы ооруканаларга алып келине тургандыгы белгиленди. Мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын аскер кызматчысы Равшан Муминовдун аскердик милдетин аткарууда курман болгондугуна байланыштуу үй бүлөсүнө көңүл айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков кырдаалды жөнгө салуу эл аралык укук алкагында жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бир канча жолу белгиленген мурда жетишилген келишимдердин негизинде жүргүзүлүшү керектигин баса белгиледи. Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев курал колдонуунун натыйжасында Кыргыз Республикасынын бир чек ара кызматкери каза тапкан чек ара окуясы болуп өткөн Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы учурдагы кырдаал тууралуу маалымат берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев чек арадагы райондордун жашоочуларынын коопсуздугун камсыздоо зарылдыгын баса көрсөтүп, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо чараларын күчөтүүнү тапшырды. Өкмөт башы өзгөчө белгилегендей, Кыргыз тарап буга чейин мамлекеттик деңгээлде жетишилген макулдашууларды катуу карманат жана чек ара маселелерин кароодо конструктивдүү мамилелерди колдойт. Мухаммедкалый Абылгазиевдин айтымында бул иш улуттук кызыкчылыктарга артыкчылык берүү менен жүзөгө ашырылышы керек. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демократия боюнча ишти күчөтүүнү тапшырган премьер-министр өз ара ишеним буга чейин жетишилген макулдашууларды милдеттүү түрдө аткаруу жана эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынган шартта гана чек ара маселесин оң жагына чечүүгө жетишсе болорун белгиледи. Премьер-министр ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине чек ара окуясында жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Бүгүн 17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында тажик тараптын аскердик техникалары жүргөнүн аймактын тургундары билдиришти. Видеодо көрүнүп тургандай техникалардын саны 10дон ашат. Эскерте кетсек, жаңжалдын чыгуу себеби тажик тараптын тактала элек аймакка мыйзамсыз курулуш ишин баштаганы болду. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылынын жашоочулары менен жолугушту. Биз мына бүгүнкү күндө мына биздин мына чек ара кызматынын аскерлерине рахмат айтышыбыз керек. Рахмат айтышыбыз керек. Ошолор азыр бир мен сүйлөп алайын. Ошолор зым тоспосо дагы зым тоспосо дагы ошону түртүп карап киргизбей турат. Биз азыр мынакей президентибиз өткөндө Тажиктин президенти менен жолугуп отурсаңар. Тажиктин президенти менен жолукту. Рахман менен жолукту. Тынч тез аранын ичинде чечели деди. Мына азыр группалардын биздин жана чек ара маселеси боюнча адистердин баарын күчтөп атабыз. Билген адистердин баарын коюп атабыз. Өзгөчө ушу Баткенде түштүк жергечте жашаган, биздин жерлерибизди билген, элдин кайсы жерден кандай болуп жашап жүргөн шартын билген адамдардын баарын коюп атабыз. Мына азыр губернаторубузду баш кылып, мына Жеңиш Парпиевич болуп баардыгыбыз жана айткан маселелерди чечели көрөлү деп ошо өкмөт башчы болуп келип атабыз да. Анан мындай да урматтуу президентибиз ушул жерге алып келип Аксайга жолугуп аткан бул аябай чоң кадам да, туурабы? Бизге да анан эми мындай кылалы. Азыр мынакей
переговорный процесстердин баарын күчөтөбүз азыр. Тез аранын ичинде жанагы өзгөчө ушундай жана шахмат деп атпайсызбы? Ушундай жашаган жерлердин баарын тез арада кандай кылып чечебиз деп, мынасы маселени коюп, мынасы кетишет. Переговорный процесстердин баары же ушул жерге келип жашагандай кылып чечебизби? Баткендин өзүнө барабызбы? Өзбекстан, Тажикстандын өзүнө барабызбы? Биздин максатыбыз чек араны кандай чечсек, жана айтып аткан силердин маселелердин баары тең. Сөбө дегенде такталбаган жерде муну салба, тигини салба, короңду кеңейтпе, агыротун кеңейтпе болот атпайбы? Биз дагы ошол чек араны токтойлу, мамлекетибизди күчтөйлү, социалдык маселелерди чечели деп аракетти аябай катуу. Енді айкор сүйлөп коеюн. Аппарат камера. Чыдайлуу болот. Эми туугандар, рахмат элдин көргөнүн, укканы келгениңиздерге кет болсо да кабар алдыңыздар. Мына жерде биринчи маселе мына максат айыл жол боюнда жайгашкан. Өзү кайсы чокунтуй кылган границага элдин үйлөрү салып стадионду бияка кылыш керек да. Анан кийин бизде кыргыз бийлигиде мындай бар да, эле бетке айткан сөзүн зар болбосун. Бизде кыргыз бийлиги толук кандай шалтаңдын көрсөтүп келатат тарыхта да. Азыр бүгүнкү кылып атканыңыздар. Бизде кыргыз бийлиги качан гана адам өлгөндөн кийин аракет кылат да. Мына бүгүн адам өлдү, энди аракет кылсаңыздар, жер болбойт, жер ташап кетиш керек болуп калат. Эми өлүшүнү күтүп жүргөн болсоңуздар өлдү. Эndi көзүңүздөр ачылар, караңыздар энди көргөн. Өтө оор маселе болуп калды. Мына Аксайда өткөндө келдик, бүт шартын бүтүрүп берип атабыз. Жолун салып атабыз, мектептерди салып атабыз, суу чыгарып берип атабыз, трансформация кылып атабыз, баардык маселени чечип атабыз. Анан кечээкүдөй кырсык болуп кетерин эч ким айта алган жок да. Ошон үчүн сиздерге туурашым келет. Жок, ошо кырсыктуу болбосун деп мурун айтып жүргөн баланы камап атпайбы? Даярдангыла, ташка даярданып атат деген адамды камап таштап атпайбы азыр силерге? Чындыкты айткан адамды камап атпайбы булар? Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында атышуудан жабыр тарткан Максат айылынын тургуну Замирбек Адинаев Лейлек райондук ооруканасында дарыланууда. Эскерте кетсек, жаңжалдан жалпы 13 адам жаракат алып, 1 адам каза болгон. Салаттар ок чыкканда анан качтык. Качканда ошо портермен качып кеткенде менин аркама ок тийип, ошол ок тийгенден билбепмин, шериктерим айтып, ошонан кызы менен келип, элдер баардыгы далада жүрсө, ошо даладан октор атылып кетет да. 5-6 адамдар жарадар болду, ошо жергиликтүү калк. Адамдарга карап атты. Сиздер ошол жака жакын белеңиздер? Биз үй ишетте жашабыз, анан мажбур жоготко калсак, ол жоготто 1 километр өрлөсө ол алдын 2 километр алдын кетет экен. Кыпкызыл болуп намашам болот да, шам намазы болот да. Булар как раз баягы азан айтылган убакта баштап жүрдү да. Же сүйлөшүлгөнбү, же кандай болгону уюшулганбы. Биз эч айыл элдери тургундар эч кандай кабарым жок ал уруштан. Бардыгы үйдө, бардыгы ошо сайма-сай жүрүп, ыйлап, сыктап ок тийип калганы келди да. Бардыгы жашынып. Айыл менен сүйлөшө алдыңызбы? Аялдар, жаш балдар эмне болуп атат азыр? Каякта? Айылдар, эркектер барып тур энди, үймө бекин-секин барып, үйлөргө көрүп туруп, үйлөргө. Азыр мен үйүмдө эчтим, дубалдарга ок тийген, айнектерге сынган ок. Ошо 1-2 үй өрттөндү дейт. Сиз кабар жөнүндө кабарым жок. Энди байланышам мына ошо үйүмдө сурадым да ошо. Балдар, бала чакаңыз каякта калды? Балдарыбыздан сай менен олар өздөрү качты, биз өзүбүзчө качтык. Таба албай калдык да биз-бирибизди. Байланыштыңыз бала чагаңызбы? Эгер аз балдарым жакшы, балдарым ушу айылда тоого марына жетирип койдук. Ошо жакшы барды. Кандай азыр ошол кечээки ок атышууда жабыркагандар жалпы канча болду? Алардын ал акыбалы кандай эми азыр? Ок тийип жабыркагандардын саны 14. Бирөөсү каза болгон. 13-ü бүгүнкү күндө Лейлек аймактык ооруканасынын отделенияларга жаткырылды. 5-өө реанимацияда, 5-өө травматология бөлүмүндө, 3-өө хирургияда. Анын ичинен 2-өсүнө операция жасалган, абалы стабилдүү. Жанакы калгандарын Бишкекке жөнөтөбүз деп атты эле. Эмне болуп атат? Канча киши кандай жол менен кетет алар? Азыр Баткен аэропортуна чейин тез жардам машиналери менен 10 адамды жеткиребиз. Андан ары самолет Бишкекке жетет. Жарат алгандар негизинен ушул жалпысы кандай жарат менен келишти? Эмнеден жабыркагандар булар? Бардыгы ок тийип жарат алгандар. 14-ün бардыгы ок тийип жарат алгандар. Дары-дармек жетиштүү. Дарыгерлер жетиштүү. Бишкектеги Ак үйдүн алдында кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды жөнгө салууну талап кылган жарандардын митинги болуп өттү. Митингге 40 чамалуу активисттер катышты. Алардын арасында Баткен облусунун Бишкекте жашашкан тургундары да нааразычылыктарын билдирип жатышты. Бирок милиция акциянын катышуучуларын Ак үйдүн алдынан Панфилов паркын көздөй сүрүп, каршылык көрсөткөн 2-3 активистти кармап кетти. Бирок кийин бошотушту. А мне везде бяхна готова. Почему его толкает меня? Почему он умеет? Это общественное место. Почему? Почему я не должен? По Конституции мы имеем право голосовать даже без предупреждения. По Конституции мы имеем право голосовать даже без предупреждения. Голосуем? И митинговать не митинговать. И митинговать тоже мы имеем.
Кто сказал мне? Проход жаппай эле өзүбүз. Проход кан жаппайды мына биз жаппай эле өзүбүз. Анда бир жерде айтсаңыздар, ошол жерге барып туралы. Мына ушул жерде айтсаңар, ушул жерге барып туруп турайлык, ушул жерде сүйлөшөбүз. Сен кимсиң, ким? Баткендик болсо керек деп айтасың. Баткендик эмес mi? Баткендик? Каягынсың Баткендик? Кулудан. Баткен болсо деле Кыргызстандык Баткендик болбосо да, мен Баткендик эмесмин. Акыркыраак сүйлө, кыйкырбай. Эмне? Мен эметип аткансың беле? Акыркыраак сүйлө. Сиз ошол жака Тажикстанга Анакка мен баргам, сен барганда эмессиң. Түшүнүңбү жигит? Давай, жылдаш. Ош облусунун Черемушкер кичи районундагы кадам жай дүкөнү бузулду. Себеби дүкөн көп кабаттуу үйгө туташып курулуп, тротуарга да чыгып кеткен. Курулушу архитектуралык талаптарга жооп бербейт. Кандайсың? Балашкан тынчпы? Эч кайда отур? Сиздер отурган жерде. Ысык Көл облусунун түндүк тарабында 5-10 сантиметр калыңдыкты түзгөн кар жаады. Бул тууралуу күбө болгон тургундар видеого тартып социалдык түйүндөргө жарыялаган. Сентябрь айынын ортосунда кар жайт деп күтпөгөн эл кыштын эрте келгенине таң калууда. Ошондой эле Ысык Көл облусунда көлдүн үстүндө чоң куюн болду. Ураган. Ураган. Ставится он на озере. Ураган. Секунда по-любому. Базару нет. Базар.